саламатсыздарбы? Бекмамбет Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, БКМК 019 тайпасынын студенти Түгүлбай кызы Айжамал. Педагогика сабагынан. Окутуучу Абдуллаева Гүлчекра Хайбатуллаевна. Өз алдынча иштин темасы окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоо системасы. Сабактын максаты окуучулардын жетишкендиктерин баалоо маселелерине токтолушат, баалоонун түрлөрүн, максаттарын, баалоонун принциптерин, функцияларын аныкташат, калыптандыруучу баалоонун компоненттерин билип талдашат. Баалоонун түрлөрү төмөндөгүлөр: диагностикалык баалоо, жыйынтыктоочу баалоо, калыптандыруучу баалоо. Баалоо бул окуучулардын окуу жана таанып билүү ишмердүүлүгүн байкоо жүргүзүү, ошондой эле билим берүү сапатын жакшыртуу максатында окуу жөндөмдүүлүгүн, маалыматтарын баяндоо, жыйноо, тактоо жана чечмелөө процесси. Ошондой эле баалоо бул окутуудагы жетишкендиктердин өлчөмүн жана маселелерди аныктоого кайтарым байланыш жүргүзүү, билим берүү процессин калыптандырууну, маселелерин, билим берүү кыйынчылыктарын, жетишкендиктерин тууралуу билдирип туруучу негизги каражат. Калыптандыруучу баалоо бул окуу процессиндеги баалоо, окуучулардын жетишкендиктерин байкоо жана талдоо жүргүзүү. Ал күн сайын кайтарым байланыштарды берүү аркылуу же болбосо алуу аркылуу окутулат. Окуу процесстерин жакшыртуудагы мүмкүнчүлүк берет. Диагноздоочу баалоо мугалимдин кандайдыр бир окуу процессиндеги стадиясында окуу процессин андан ары туура уюштуруусу үчүн окутуунун алгачкы билим, билгичтиги деңгээлин баалоо ишмердүүлүгү. Жыйынтыктоочу баалоо колдонуудагы нормалдуулукту жана баалоонун иштелип чыккан критерийлерине ылайык жазуу жүзүндө мектептин календарына ылайык өткөрүлөт. Чейрек, жарым жылдык, окуу жылы. Баа коюунун формалдуулугу жана критерийлердин жашырундуулугуна байланыштуу чыныгы билим деңгээлин белгилөө кыйын. Мындан тышкары, эң негизгиси иштелип чыккандан кийин эмнени жакшыртып, кайсыл кемчиликтерди жоюу керектиги жана бул канчалык деңгээлде ошол бала үчүн мүмкүнчүлүк экендигин аныктоого болбойт. Мындан тышкары, эң негизгиси иштен кийинки багыт эмнени жакшыртып, кайсыл кемчиликтерди жоюу керектиги жана бул канчалык деңгээлде ошол бала үчүн мүмкүнчүлүк экендигин аныктоого болбойт. Мына ушундай бардык нерсенин башы жана аягы боло тургандай, билим берүүдө дагы балдардын деңгээлин баа коюу менен канчалык деңгээлде билгичтикке жана билимге ээ экендигин билип алсак болот. Мына ушуну менен өз алдынча ишибиз аяктады. Көңүл бургандарыңыздар үчүн чоң рахмат. Аманчылыкта жүз көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.